Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата улуу ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын канчалык кайталап окуган сайын уламдан улам жаңы ойлордун өңүтүнө жетелейт. Жазуучунун бүтүндөй адамзатты арбап алган тереңдигинин күчү ушунда. Биринчи радио Чыңгыз Айтматовдун китеп текчесинде чакырат. Сыртта кар уюлгуп жаап жатыр. Күн ачыкта карасаң тоолор даана көрүнүп турар эле. Мектеп айылдан жогору бийик дөңсөдө, айыл этекте. Мектептен карасаң туш тарап далай жерлерге чейин алакандын отундай көрүнөт. Тоонун алыскы ак карлуу кыркалары да сүрөттөгүдөй болуп шаңкайып турат. Азыр могу кар уюлган боз мунаракта береги улуу тоонун карааны араң байкалат. Бут какшады. Кол көк муштун болду. Жон муздап тоңуп баратат. Класстын суугай. Согуштан мурда класстагы мешке көң жакчы эле. Көмүрдөй ысытчу, кой көмү. Эми саман жагып калды. Саманда отунбу. Дуу өтүп бат күйөт да жалп өчөт. Бир көтөрүп келген саман эки жагынга араң жетет. Анан топонун бырыксытып быкшытып түтөтүп отурмай. Кап десең, таластын аба ырайы деле тиги ысык жактагыдай болсо гана. Аба ырайы жакшы, жашоо турмуш башкача болмок. Адыр-адырда пилдер жүрмөк оттоп. Бирин өгүздөй чүлүктөп минип алсаң, минсен неси бар экен? Султанмурат алды менен минмек. Китептеги сүрөттөй дал көк желкесине эки калтырган кулактын түбүнө конуп алып, айылды аралата бастырмак. Эл жарданып, карасаңар ей, Султанмурат тиги Бекбайдын уулусу пил минип келатат, оу дешип чуулдап ээрчип жүрсө. Ошондо Мурзагул да көрүп, ичи күймөгө чалап алмак. Сулуу деп койсо тим эле жанына жолотпой ырыштап калыптыр. Анда Султанмураттын маймылы да болмок, гезит окуган тоту кушу да болмок. Аларды учкаштыра келмек. Пилдин жонуна бир класс баланы мингисең да батпайбы. Башкасын билбесе да Султанмурат аны жакшы билет. Анткени пилди өз көзү менен көргөн. Кадимки пилди, маймылды, дагы бүт түркүн жан-жаныбарларды Султанмурат көрүп келгенин элдин баары билет. Аны өзү да далайларга далай жолу айтып берген. Эми андай болмок кайда. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата